Bismillahirrahmanirrahim. Kimde пайгамбарыбызга көп салават айта турган болсо, Алла Таала аны эч кимге карыздар кылбайт, карызы болсо кутултат. Кыямат күнү эсеп кысапсыз жаннатка кирет. Жашоосуна береке болот, жүрөгүндө тынчтык болот. Жашоосуна берекенин келиши ушундай. Ал күтпөгөн жагынан рызкысын берип коет Алла субханаху ва тааля. Жана иншалла өзү шүкүрдүү болот. Аллага дайым шүкүр айтып, алхамдулилля деп турат. Кыямат күнү пайгамбарыбыздын шафаатына ээ болот. Аллахтын рахматы жаап турат. Ар бир дуасы кабыл болот. Иншалла көп салават айтыңыздар. Кимде кимдин күнөөсүн кечирилишин кааласа, ушу салаватты окуй берсин. Аллахумма салли ала Мухаммадин абдик ва расулика набийил умми. Мен күн деп айтпаймын, көп күнгө чейин жазыла берет. Саллаллаху аля Мухаммадин ва жаза анна ма хуа ахлуху. Ушун дуада айтыңыз, мындайды айтып жүрө бериңиз. Периштелер сизге сооп жаза берет, муну айтыш менен иншалла. Толук салават айтам десеңиз, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Жана намазда салават айтсаңыз болот. Салават көп айталы иншалла. Салават айтканда сиздин кыйынчылыгыңыз салават менен чечилген болсун.